Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Дагы бир жолу. Демек, кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы сүйлөм жана сөздөрдүн орун тартиби. Урматтуу 8 класстын окуучулары, китептериңерди, дептерлериңерди даярдап, бүгүнкү числону, теманы жазгыла. Экран көрүндүбү? Балдар, экран көрүндүбү? Ооба. Хорошо, жакшы. Андан ары кеттик. Так, сабагыбыздын максаты балдар. Бүгүн биз эмнелерге жетишишибиз керек экен? Сүйлөм тууралуу алган билимибизди бекемдейбиз. Анткени биз буга чейин сүйлөм жөнүндө окуганбыз. Практикалык көмүгүүлөрдү иштейбиз. Ошондой эле сабакта активдүү болобуз. Берилген суроолорго тартынбай жооп берүүгө үйрөнөбүз. Мен силерден суранамын, ошо микрофонуңарды азырынча өчүрүп турасыңар мен сүйлөгөндө, качан гана мен силерден суранганда кана жооп берип койгулачы дегенде активдүү болуп, ошол мектепте класста кантип сабак өтсөк, ошол сыяктуу болуп сабакка катышсак болот. Эми балдар, сабакка киришерден мурун өзүңөр ойлоп көргүлө. Сүйлөм деген эмне эле? Жай сүйлөм деген эмне? Жалаң сүйлөм кандай болчу? Сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартиби кандай болуш керек эле? Ошол суроолорго жооп берип көргүлөчү, андан кийин анан сабагыбызды баштайлы. Силердин ошо сүйлөм жөнүндө канчалык деңгээлде түшүнүгүңөр бар экендигин аныктап алайлы. Оюбузду тартынбай айтабыз. Сүйлөм дегенде ким эмнени түшүнөт? Ар ким өзүнүн түшүнүгүнө ылайык жооп берет. Барбы? Жооп? Балдар, тартынбагыла, жооп бере бергиле. Сейитмамбетова. Микрофонду жандырабыз. Гүлшанай. Марлен. Азамат. Аяна, бүткөн ойду билдирген сөз тизмеги сүйлөм деп аталат. Жазып койсоңор деле боло берет. Бирок мондай сүйлөгөн, микрофонду жандырып сүйлөгөн дагы өзүнчө бир публиканын алдында чыгып сүйлөгөндөй эле болот да балдар. Ошон үчүн сүйлөгөндөн эч тартынбагыла. Өзүңөрдүн оюңарды эркин, кенен айтканга үйрөнгүлө. Тартынбагыла, уялбагыла. Барбы дагы жооп берчүлөр? Башка жок экен, Демек. Саламатсызбы эжеке? Жай сүйлөм айтып койсом болотпу? Айта кой. Анын интонациялык тыныш белгиси. Анын интонация тыныш белгиси. Макул. Анда окуп тургула балдар. Ким сүйлөгүсү келди? Саламатсызбы эжеке, мен сурооңузга жооп берим. Жооп берчи кана, жооп берчи. Күтүп атабыз биз. Кубултуу ой жүгүртүүнү билдирүүнү түшүндүрүүнү баяндап берүү максатында жайынча айтып, мисалы Мен айтып койсом болотпу эжеке? Жай сүйлөмдө кандайдыр бир окуя факты жайынча гана баяндалат. Мисалы,
Мисалы Айдай менен Айгерим мектепке бирге барышат. Жакшы. Балдар, мен силерден сураганым бул силердин буга чейинки билимиңер жок эжеке. Эсиңизден чыгып калды десеңер деле мен эч нерсе урушпайм деле башка деле кылбаймын. Болгону ошол сүйлөм, жай сүйлөм, жалаң сүйлөм дегенде силер эмнени түшүнөрүңөрдү аныктап алайын дедим эле. Так, туура, Аяна Азаматсың. 8-чи сүйлөм дегени бул бүткөн ойду билдирген, кандайдыр бир нерседен кабар берген сөздөрдүн грамматикалык жактан туура уюшулган тизмеги. Бардык сөздөр эле сүйлөм боло бербейт балдар. Мисалы үчүн мына ручка, капкак, китеп, дептер дей берсек, бул сүйлөм болбойт. Кандайдыр бир грамматикалык эрежелердин негизинде түзүлүш керек экен. Мен ручканын капкагын жаап койдум десек, ошол эрежелерге ылайык түзүлдү. Анан ручканын капкагын жапкандыгым жөнүндө мен кабар бердим. Сүйлөмдөр бөлүнөт дегенбиз. Жай сүйлөм. Эгерде биз айтып аткан оюбуз жайынча эле баяндалса, жөн эле баяндалса, бул жай сүйлөм болот экен. Аягына чекит белгиси коюлат, точка. Ал эми кандайдыр бир нерсени суроо максатында биз сүйлөм айтсак, бул суроолуу сүйлөм. Балдар, силер сабакка жакшы даярдандыңарбы? Демек, бул сүйлөм аягына суроо белгиси, вопросительный знак коебуз. Ал эми күчтүү сезим менен айткан сүйлөмдөрүбүз бул кандай сүйлөм деп аталат эле? Күчтүү сезим менен айтылган. Бул илептүү сүйлөм деп аталат. Азамат. Бул илептүү сүйлөм, аягына илеп белгиси, восклицательный знак коюлат. Ал эми жалаң сүйлөм болсо, бул баш сүйлөмдөрдөн гана түзүлөт. Күн чыкты, бала келди, балдар окуду. Жалаң сүйлөм болсо, жайылма сүйлөм болсо, айкындооч мүчөлөр дагы катышат. Бүгүн биздин мектепте чоң концерт болуп өттү. 8-чи класстын окуучулары абдан активдүү катышты сабакка десек, бул жайылма сүйлөм болот экен. Ал эми сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартиби боюнча болсо, балдар, орун тартип дегенди түшүнөбүзбү? Орун тартип. Бул эмне эле орун тартип дегени? Уккан эмеспизби? Орун тартип бул порядок, биринчи парта, экинчи парта, үчүнчү парта деген сыяктуу эле. Же болбосо үйдө эң чоңу ата төргө отурат, андан кийин апа, андан кийин эже, байке, анан эң кичүүлөрү ылдыйга отурат. Бул орун тартип балдар. Демек, сүйлөмдө деле кудум ушундай орун тартип бар экен балдар, порядок бар экен. Бул кандай тартип экен? Сүйлөмдө мурда келет экен, баяндооч андан кийин келет экен. Бул түз орун тартип деп аталат балдар. Мына карагыла мисалы үчүн. Ариет шаардан келди. Сүйлөмдүн ээси Ариет, ал эми баяндоочу келди, мына сүйлөмдүн ээси подлежащий, ал эми баяндоочу сказуемый келди. Баяндоочтон мурда келди. Бул демек түз орун тартип деп аталат экен балдар. Кыргыз тилинде дээрлик көп сүйлөмдөр түз орун тартипте орун алат. Бирок бул түз орун тартип ар дайым эле сактала бербейт экен. Түз орун тартиби. Бул түз орун тартип бузулушу да мүмкүн экен. Мисалы үчүн карагыла. Бул терс орун тартипти биз балдар инверсия деп атап коет экенбиз. Терс орун тартип же болбосо инверсия. Мына карагыла, сүйлөмдөрдү карайбыз. Биринчи сүйлөм. Даниярдын мүнөзүнө күлө турганбыз биз. Даниярдын мүнөзүнө күлө турганбыз биз. Демек сүйлөм баяндоочу күлө турганбыз, ал эми ээси биз. Ээси сүйлөмдүн башында келиш керек эле түз орун тартип боюнча, бирок ошол айтып аткан адамдын стилине ылайык биз деген сөз сүйлөмдүн эң аягына келип калды. Кийинкиси булбулдай сайраган ырчы четтегиси. Четтегиси дегени чекеде турганы дегени. Демек, бул жерде четтегиси деген сөз сүйлөмдүн башында келиш керек эле. Кийинкиси бирине да көңүл бурбай кетип калган ал. Сүйлөмдүн ээси эң аягында келип калды. Бул дагы терс орун тартип. Аны биз бул жака жылдырышыбыз керек эле. Кийинкиси сиз абдан катуу кармап койдуңуз го мени. Эми карагыла,
менен баяндоочу эле эмес, сүйлөмдүн башка мүчөлөрү дагы орун тартипти өзгөртүп койот экен. Мени деген бул толуктооч, биз муну алдагы чейректе өтөбүз. Ошентсе дагы бул жерде терс орун тартип, сүйлөмдөгү түз орун тартип бузулган. Мени деген сөз бул жака келиш керек эле. Демек, ушулардын бардыгы балдар терс орун тартип болуп саналат экен. Бирок бул терс орун тартип дегенде сүйлөм ката деп эсептебейбиз биз. Анткени биз ооздеги сүйлөп атканыбызда сөзсүз түрдө сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартиби бузулуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн мен өзүм деле айтып атканда бул терс орун тартип болушу мүмкүн да. Тапшырманы аткардыңарбы силер, балдар? Десем, балдар деген сөздү башына алып келсек деле болмок. Балдар, тапшырманы аткардыңарбы силер деп. Көнүгүү иштейбиз. Эми микрофондорду жандырабыз, бирден баарыбыз ызылдабайбыз дагы. Төмөндөгү сүйлөмдөгү сөздөрдү иретке келтирип сүйлөм түзөбүз. Ар бир сүйлөмдөгү сөздөр чыгат бул жерден. Бул аралашып кеткен да сөздөрдүн орун тартиби. Эми ошол орун тартипти биз оңдошубуз керек. Биринчи сүйлөмдү ким ирет деп коет? Биринчи сүйлөмдү ким ирет? Теннис, бадминтон оюнуна окшош. Теннис, бадминтон оюнуна окшош. Же тескерисинче, бадминтон теннис оюнуна окшош десек, туура. Ким жооп берди азыр? Махаматжанов. Махаматжанов, Азамат, жакшы. Экинчи сүйлөмдү ким оңдоп коет? Экинчи сүйлөмдү ким оңдоп коет экинчи сүйлөмдү? Балдар, активдүү болобуз. Бул да тегиз аянтта ойнолот. Азамат. Бул да тегиз аянтта ойнолот. Жакшы. Кийинки сүйлөмдү ким оңдоп коет кийинки сүйлөмдү? Барбы, балдар? Активдүү болобуз. Барбы, балдар? Бул волейбол оюну бул волейбол оюн сыяктуу алганга чейин созулат. Бул волейбол. Бул оюн волейбол сыяктуу. Могу жерде бир сөз калып кетиптир. Көп упай алганга чейин созулат десек болот экен. Бир сөз калып калыптыр. Кийинкиси. Шамдагайлыкты талап кылып оюн тез ойнолот. Азамат. Ким жооп берип атат? Исакова. Исакова. Жакшы. Оюн шамдагайлыкты талап кылып тез ойнолот десек да болот экен. Жакшы. Кийинкиси. Badmintonду каалаган жерде, талаада, көк жайыкта, көл жээгинде ойноого болот. Азамат. Бадминтонду каалаган жерде, талаада, көк жайыкта, көл жээгинде ойноого болот. Жакшы. Эми балдар, сүйлөмгө карап, терс орун тартиптеги сүйлөм түзөбүз. Сүрөткө карап, терс орун тартиптеги сүйлөм түзөбүз. Терс орун тартип дегенди түшүндүңөрбү? Кана, сүйлөм түзүп көрөлүчү? Барбы сүйлөм түзчүлөр?
Синатин? Сүйлөп түзө албайбызбы сүрөткө карап, балдар? Аруке. Макул анда. Суроолорго жооп беребиз. Жалаң сүйлөмдү кантип аныктайбыз? Эгер биз сүйлөмдүн жалаң сүйлөм экендигин билүү үчүн эмне анын кандай белгиси менен аныктайбыз? Эгерде жооп жок болгон болсо, анда бул сабак азыр запись болуп атат, балдар. Ушул сабакты кайрадан көрүп чыгасыңар дагы, андан кийин суроолорго жооп бергенге аракет кылгыла. Жалаң сүйлөмдү кантип аныктайбыз? Демек биз жалаң сүйлөмдү эгерде баш жана ээ менен баяндооч гана болсо, бул жалаң сүйлөм деп эсептейбиз. Эгерде сүйлөмдө баш мүчөлөрдөн башка дагы сүйлөм мүчөлөрү катышса, ал жайылма сүйлөм болот. Сүйлөмдө сөздөрдүн орун тартибин кантип аныктайбыз? Кантип келет? Ар дайым биринчи келет, баяндооч, андан кийин аны ээрчип келет. Терс орун тартип дегенибиз ошол эгерде сүйлөмдөгү кадимки орун тартип бузулуп, сүйлөмдүн аягында келип калса, бул терс орун тартип болот. Тапшырмалгыла. Бул ырды жаттайсыңар. Бул ырда терс орун тартиптеги сүйлөмдөр көп. Ошон үчүн мен тандадым муну. Ырды жаттайсыңар. Жаттаганда жөн эле жаттабай, такалбай, көркөм, интонациясын сактап жаттайсыңар. Анан жаттаган видео снимать этесиңер өзүңөрдү. Шпаргалка колдонбойсуңар, өзүңөрдү алысыраактан кылып, башка бирөө тартсын, анан өзүңөрдүн мугалимдериңерге жөнөтөсүңөр. Бүгүн демек 3-күн болду. Жума күнгө чейин силерге убакыт берейин. 3 күн убакыт ичинде жаттап жөнөтөсүңөр. Түшүнүктүү болду, балдар? Ооба. Ооба. Сабагыбыз анда, балдар, соңуна чыкты. Саламатта калгыла. Калыңыз.